Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Жалал Абадда жазаларды аткаруу кызматынын 70 кызматкери батирлүү болду. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абдулгазиев Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын 70 кызматкерине Жалал Абад шаарындагы жаңы батирлердин ачкычын тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Иш-чарада Мухаммедкалый Абдулгазиев сөзгө чыгып, биз силердин ишиңер оор экенин билебиз. Бирок кайсыл бир учурга чейин силердин ишмердүүлүгүңөргө тиешелүү деңгээлде көңүл бурулбай келди. Азыр көпчүлүк өзгөрдү. Силер да батирге жеттиңер. Ар бир үй бүлө күткөн жакшы саамалык куттуу болсун. Чын жүрөктөн куттуктайм деди. Бул иш-чара аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында жасалып жатат. Жазаларды аткаруу кызматында иштегендер үчүн бейтапкана да ачылды. Эркинен ажыраттуу жайларында өнөр жай ишмердүүлүгүн жандандыруу боюнча да пландар бар. Биз кызматкерлердин ишин жеңилдетүүнү каалайбыз, деди өкмөт башчысы. Ошондой эле премьер-министр үйдүн короосундагы балдар аянтчасын жабдуу үчүн 100 000 сом тапшырды. Белгилей кетсек, жазаларды аткаруу кызматында иштегендер үчүн 5 кабат үй 2017 жылы май айында салынып баштаган. Анда 1 жана 2 бөлмөлүү 70 батир бар. Маалымат булагы Super KG порталы.